Assalamu alaikum, hurmatlı bizden görüşçüler, hurmatlı bizden Mustu kanalımızın жылқы сүйүүчүлөрү. Туғандар, бүгүнкү биздин чыгарылыш Баткенде болот, достор. Баткендин Кара Булак деген айылынан чыгарылышты чыгарабыз. Бул жер Айгүл тоонун боорундагы аябай салкын жер экен. Анда эмесе туғандар, бүгүнкү чыгарылышка чыккан Чыңгыз акенин Байтору деген өтө бир сындуу аргымагы чыгат. Аттын зардасын көрөлү туғандар. Аттын жашын сурайлы ат кандай экенин биз менен чогуу көрүңүздөр. Менимче бул ат баасы дагы өтө мындай жөндүү коюлат экен. Мындай аттарды көрүп жүрөбүз. Аны баасын дагы угуп туганда бир баа берип койсоңуздар болот. Аттын турушун сиздерге Чыңгыз аке маалыматын берсе, аттын ээси канча жылдан бери багат, толук сурап берели. Чыңгыз ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, жакшысыз ба ака? Жасалыңыздарбы? Кудайга шүгүр ака. Баткен эли тынчпы? Алхамдулилла, жакшы бар. Сонун жерде жашайт экенсиздер ака, Аллага шүгүр, жакшы. Бул жагында Айгүл тоо. Айгүл тоо. Бул жагында Кара Булак суусу. Кара Булак суусу, булак бар. Бул жак природа экен да ака? Природа, ооба. Зоонун түбүндө эле жашайт экенсиздер. Ушундай. Кыш менен бизге келет. Кышта суук, Суук. жазда ысык. Жазда да жакшы бирок. Жазда да жакшы. Ооба, жакшы бизде. Ат бакканга ыңгайлуу, Ат бакканга өтө зор жер. өтө зор жер. Зор жерде ушул атты багып атасыз. Багып атам, алхамдулилла. Жакшы ака. Бул не деген ат ака? Бир сындуу ат экен. Бул замыр менме боюнча, жашы боюнча төрткө күзгө карап чыгат да, буюрсачы. Төрткө эми жаңасы болот. Жаңасы болот. Мана акыркы тиштерин бузуп атат. Бирок азуу деген жок ака буда. Жок. Так. Азуу жок. Так, мана азуу жок. Азуу жок экен ака. Азуу сай элек. 3 жылдан бери карап атам өзүм. Колунда келгенби? Колунда келген. Өзү тагы Бишкектен келген. Оокаттан бир акелерибиз тандап алып берген колуну да. Колун маалында дең. Өзүм кичинесинен караганда жооуш. В общем, жооуш такага да зор турат. Ушол Кайманаты Байтору. Кайманаты Байтор. Байтору. Эркелетип Байтор. Байторду койкойсуз да. Байторду койкойм. Арканкы эки туягында бар экен ака. Алдыңкы оң туягында бар экен. Бунун пародасы кандай? Кашкасы барбы жокпу? Кашкасы бар экен, а? Боорсоктой болгон мындай. Кашкасы бар экен. Так. Бунун бою канча чыгат экен? Boynu zamır hiç ölçüp ötmem bunu. Примерно мен 1.60 тегерек деп коем да. 60'ın тегереги. Тартып жүрөсүң да. 60'dan кечине ашышы мүмкүн ага. Ашышы мүмкүн. Аз маз ашышы мүмкүн. 65ке жетпейт бирок. 65ке жетпесе керек. Мына туугандар. Улак көрдүбү? Кышында улакка салып көрдүк. Кышында улакка салып көрдүк. Галасы өтө каттуу. Катуу кирет. Мына Баткендик туугандар, достор бар. Комментарийде жазса айтат да. Аттын кандай экенин, а? Кандай экенин мына көргөндөр айтат. Аттын галасыга сөз жок. Жүрөк өтө ток. Өзү кичине болгону менен кичинедей көрүнөт. Жүрөк чоң да. Жок, ат кичине көрүнбөйт. Ат орто бой ат экен ака, орто бой. Кичинеге кирбейт. Жеши ичи мына көрүнүп турат, алхамдулилла, зор жеши. Жакшы багыксыз ака, бирок, Жеши ичи жакшы. Туяктарында эч кандай проблема жокпу? Эч проблема жок. Эч жеринин жаракат алган жерлери жок. Жок. Мен муну жакшы көрүп тандапсыз да? 3 жыл кармадым да. Жакшы ака. Мына достор, атты бир сыйра айландырып көрсөтөйүн. Турган турпаты. Бул ат менимче туугандар көпкө турбай турган ат экен. Эми бир минип көрсөтсөңүз ака, атты минели. Айландырып, мына достор сизге тартайын. Байтору. Зардасын бир көрүп коелу. Чыңгыз ака Байторунун азыр баасын баалайт тугандар. Сиздер атка мындай маани берип карап, аттын турушун көрүп тугандар. Бааласаңыздар болот. Бир сыйра бир мине бериң ака, мине бериң, нары бери. Буну чаппасак керек, а? Чаппай эле коебуз, азыр ичте туруп калды да. Азыр ушундай толгон мал экен да. Мин албай калдык жи. Жүрөгүнүн токтугу токпу ака? Жүрөгү алхамдулилла, зор. Алхамдулилла. Мына достор. Байторунун тиричилиgiге кат утабыз да. Шаарга кетем деп атпайсызбы ака? Бияка бастаңызчы. Мына достор, Байторунун баскан басыктары.
Туғандар, бұл эми келечеги алды да ат екен, ат жаш екен достор. Алып, жылқы улака жақшы қылып даярдап, суытып туғандар. Улака чаба тұрған атты сіздерге мына Муз-ТV каналы көрсөтүп берип атат. Баткендин Карабулак айылынан туғандар. Айгүл тоонун жанындагы айылдан көрсөтүп атабыз. Такага жоош беке? Такага өтө жоош. Өтө жоош. Бир тавроттон көргөзүп коңчу. Бұл жағына. İçine semирip atırdan. Аты ойноктоп алып турама. Болды ака, болды. Ең сонун экен. Бери бастырып келиңчи. Мына туғандар. Аттын болгондой. Мына көрсөтүп атабыз, эч кандай үзүп кыркып. Болгон. Кылган жерибиз жок. Аттын үстү. Ака, байторуну канчага баалайсыз ака? Мындай жабыштырып, жакын кылып айтыңчы. Жамыр эми сомго эле 250 миң сурап атам. Сомго эле сурап атат. Качырбай эле, а? Качырбай эле. Түшүп беребиз кичине. Ат жоош, иш кыла турган, улакка чапса деле болот, көрккө минсе деле болот. Көрк туа деген ака булчу. Жешичи зор. 250 миң ошондо азыркы сом менен эсептегенде 3000 долларга жетпей эле калат окшойт, а? Долларга эсептегендечи. Мына достор, ушул атты көрүңүздөр, алдыдан номерге чалып, байланышып сурасаңыздар болот. Баткендин Карабулак айылынан туғандар байтору чыкты. Анда эмесе алдыдан мен номерлерди жазып койдум. Сураңыздар, ат жаккан болсо алдыда класс деген белгини бассаңыздар болот. Чыңгыз аканда содаңызга береке болсун. Иштериңизге ийгилик болсун ака. Рахмат, сага да Алла разы болсун. Рахмат ака, мына. Достор, аман болуңуздар. Ат жаккан болсо сиздерден бир класс.